Каспий аймагы ташуучулар үчүн бирдиктүү өтмө тарифи бар ири эл аралык унаа логистикалык түйүнгө айланат. Азыркы тапта 5 өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү кызматташтык тууралуу негиздеме келишимге кол коюшту. Шартка ылайык Каспий бештигиндеги тең салмактуулук жагдай караштырылган. Аны менен катар тарифтер азыркы биргелешкен өлчөмдөн бир канча төмөн болот. Визалык жана бажылык жол жоболоштуруунун жеңилдетүү, жүктөрдү жеткирүү убакыттарын кыскартуу маселелери узак мезгилдер бою чечимин таппай келген. Убагында ар бир порт чет өлкөлүк компаниялар үчүн тарифтерди өздөрү белгилешкен. Впоследствии будет, конечно, снижены и тарифы на перевозку грузов. Это очень Кийинчерээк жүктөрдү ташууга арналган тарифтер төмөндөтүлөт, өтө эффективдүү болот, себеби порттогу чогултуулар бардык тарифтин 40%-ын түзөт. Бул келишимден 5 мамлекет утат, эч ким утулбайт. Аны менен бирге бул келишим транзиттик ташуулардын өнүгүшүнө таасир берет. будет влиять и на развитие транзитных перевозок. Өткөн жылы Казакстандын Каспий аймактык өлкөлөрү менен жүк ташуунун жалпы көлөмү 100 миллион тоннадан ашкан. 2018 жылдын жарым жылдыгында эле 60 миллион тонна жүк өткөрүлдү. Серепчилер белгилегендей, мындай көлөмдө коопсуздук маселеси актуалдуу. Каспий деңизинин укуктук макамы тууралуу конвенцияда ушул маселеге өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Только прикаспийские страны имеют право на основе этой конвенции вести. Ушул конвенциянын негизинде Каспий аймактык мамлекеттери гана аскердик саясий ишмердүүлүк жүргүзүүгө укуктуу. Аймакка кирбеген өлкөлөрдө мындай укук болбойт. Ушундай жагдайда Каспий бештиги өз кызыкчылыктарын белгилеп, ачыктап алат. Маанилүү аспектилердин бири Каспий түбүн сектор эрежесинин негизинде бөлүү. Башкача айтканда, ар бир секторда деңиз аймактык мамлекеттери эксклюзивдүү экономикалык жана чарбачылык кызматын жүргүзөт. Эксклюзивную экономическую, хозяйственную деятельность. Транскаспий эл аралык унаа багыты аркылуу Казакстан Кытайдан Европага транзит менен жылына 5 миллиард киреше табууга кызыктар. Актауда өткөн Каспий аймактык өлкөлөрүнүн 5-саммити дүйнөнүн назарын бурган олуттуу окуя. Муну чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган макалалардан байкоого болот. Дүйнөдөгү ири эл аралык маалымат агенттиктердин бири Рейтер саммиттин Каспий аймактык өлкөлөрүнүн ичара карым-катнаштарынын өнүгүшүндө маанилүү экендигин жазды. Макала авторлору 5 мамлекеттин башчысы жолугушуу жыйынтыгында кабыл алынган Каспий макамын тастыктаган конвенциянын маанилүүлүгүнө терең маани беришкен. Ал эми кытайлык Синхуа агенттигинин журналисттери жолугушуу алкагында кол коюлган өкмөт аралык келишимдерге маани беришкен. Маалыматта бул документтер Каспий аймагы экономикасынын ар түрдүү тармактары боюнча өнүгүшүндө жалпы стратегияга кол жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бере тургандыгы айтылат. Ошондой эле унаа ташууларын ишке ашыруу учурунда технологиялык жана акимчиликтин жараяндарынын шайкештиги тууралуу да жазылган. Евроньюз европалык маалыматтык телеканалы Актауда кабыл алынган конвенция Каспийдин тынч тиричилигин аныктаган тарыхый документ деп белгилеп өттү. Аны менен катар телеканал олуттуу деңиз долбоорлорун ишке ашыруу маалында милдеттүү түрдө экологиялык фактор эске алынаарына көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Өсүмдүк чарбачылыгында колдонула турган алдыңкы технологиялар менен мол түшүм алууга кепилдик бар. Бүгүнкү күндө жер иштетүүнүн ар түрдүү технологиялары колдонулууда. Эң маанилүүсү топурактын түшүмдү көп берүүчүлүк касиетин жакшыртуу. Мал, азык өсүмдүктөрүн картошка тегиле турган талааларда өстүрүп, топуракты калыбына келтирип алууга болот. Айрыкча беде жерди семиртип, пайдалуу микроорганизмдер жана азот менен байытат. Бул тармактын башкы жетишкендиги алдыңкы агротехнологияларда жатат. Это высокие агротехнологии передовые. А второе – это использование. Алдыңкы агротехнологиялар, түшүмдүүлүгү жогору жана сапаттуу сорттор, химиялык заттарды эффективдүү пайдалануу. Ушунун баары өсүмдүк чарбачылыгында жогорку түшүмдүүлүккө жеткирет. Вот это три основные кита, на которых держится продуктивное растениеводство. Быйылкы ыңгайсыз аба ырайына карабастан чарбадагы картошка менен сабиздин түшүмү жаман эмес. Гектарына 350 центнер түшүм алуу милдети турат. Эгин талааларында чачыратып сугаруу технологиясы колдонулат. Жер семирткичтер суу менен бирге себилет. Ошондой эле быйыл картошканын жаңы элиталык бергит сорту тигилген.
Он отличается не только высокой урожайностью и хорошей сохранностью клуб. Жаңы сорттун өнүмдүүлүгү жогору, узак сакталат, сары түстүү жана даамы өзгөчө. Башка картошка түрлөрү менен салыштырганда түшүмү да жогору. Мамлекеттик сынактан сорт ийгиликтүү өттү. По сравнению с другими, вот, по данным госсорта испытания, дал высокий урожай. Бүгүнкү күндө чачыратып сугаруу технологиясын тамчылатып сугаруу ыкмасы алмаштырууда. Ошентсе да жаңы ыкма көлөмү чакан талааларда колдонулат. Ушул технологияны колдонгон коңшу чарбачылык 22 гектар жерге сабиз эккен. Ал эми ак суу багбандары суга тегин талааларын калыбына келтирүү иштери менен жигердүү алектенип жатышат. Жылдын аягына чейин кошумча 1000 гектар жер пайдаланууга берилет. Акыркы 2 жылда алардын саны 12 000 гектарга жеткен. Кыргызстан аймактарынын инвестициялык тартымдуулугу өсүүдө. Ушул жылдын башынан бери Ош шаарына 70 миллион доллардан ашуун инвестиция тартылган. Бул каражатка аймактагы бир канча ишканалардын ишке кирүүсү түрткү болду. Алардын катарында тигүү фабрикасы да бар. Бул фабрика улуттук кийимдерди тигүү менен алектенет. Ишкана жылына 30 миңден ашуун чыптама, күрмө жана пальто чыгарууну мерчемдөөдө. Фабрика толук автоматташтырылган. Адамдардын ордуна жумуштарды акылдуу техника аткарат. Мындай машина кездемеге каалагандай оймолорду түшүрө алат. 1 саатта ал 24 улуттук оймо чиме түшүргөнгө үлгүрөт. Бизге атайын дизайн кыздар бар. Ошо бизге оймо чийип жасап берет. Ошондон анан флешка менен алып буга түшүрүп, даяр ушундай немеси буга түшүрүп алгандан кийин анан будан компьютерге жиберебиз. Убакытта үнөмдөлөт. Аябай эле бир топ эле убакыт үнөмдөлөт да буну. Себеп мурун муну шырыганда 1 кройду 2 саат шырыган болсо, азыр 1 кройду 20 мүнөттүн ичинде эле чыгарат кыздар. Жакшы азыр кыйлам. Бирок ишкана ушул жетишкендиктер менен токтоп калбайт. Азыркы тапта ишкана жетекчилери жаңы заманбап техникалык жабдууларды сатып алууда. В настоящее время мы, значит, получили уже первый транш. Учурда биз Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 9 миллиондук насыя траншын алдык. Биринчи траншты алып ишкананы кеңейтүү үчүн керектүү жабдыктарды сатып алуудабыз. Бүгүнкү күндө биз экинчи траншты күтүп жатабыз. Аталган каражаттарды да ишкананын эффективдүүлүгү үчүн жумшайбыз. Будем использовать по назначению на приобретение оборудования. Белгилей кетсек, бул мерчемделген жалгыз инвест долбоор эмес. Ушул жылы Ошто 10 өнөр жай заводун ачуу көздөлүүдө. Из них уже 4 объекта у нас уже открылись в сфере. Алардын катарындагы 4 ишкана ачылган. Тигүү курулуш тармактары боюнча биз Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жана инвестицияларды тартуу агенттиги менен тыгыз иштешебиз. С агентством по привлечению инвестиций и защиты инвестиций. Серепчилердин айтымында жаңы ишканаларды ишке кошуу шаардын эле эмес, бүт өлкөнүн экономикасына оң таасирин тийгизет. Жакын арада жергиликтүү өндүрүштөр экспортко чыгуусу толук мүмкүн. Өзбекстанда улуу казак акыны, философ Абайдын туулган күнү белгиленди. Салтанаттуу иш-чара улуу акындын Ташкенттеги эстелигине гүл коюп, жаркын элесине таазим кылуу менен башталды. Коомчулук эки өлкөдө тең аттын качкасындай таанымал болгон акындын баалуу эмгектерине токтолушту. Жаштар казак жана өзбек тилдерине ырларын окушту. Келген коноктор Абайдын туулуп өскөн жери Семей аймагынан атайын барган көчмө көргөзмөгө күбө болушту. Эскерте кетсек, быйыл Чыңгуран айында Өзбекстан президенти Абайдын чыгармачылык мурасын терең изилдеп жайылтуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ошондон баштап Абай мурастары өзбек тилинде жарыяланып келет. Өзбекстан жазуучулар биримдиги Абайдын туулган күнүндө өзбек тилине которулган тандалган чыгармалар жыйнагынын тушоосун кести. Чыгыш шайырлары аны менен бирге Өзбекстан менен Казакстандын адабий байланышы жана казак акындарынын кыр-кырын которуп чыгарышкан. Abay hiç kaçan ölmeydi. Abay'ın öşe durduğuna sırlar. En şok asarlar. Абай түбөлүк жашайт. Анткени Абайдын жазып калтырган сөз берметтери менен кайталангыс чыгармалары бизге өмүр сүрүүнүн эң мыкты жана туура жолдорун көрсөтүп келет. Дүйнөгө башка көз караш менен кароого үйрөтөт. Ааламга болгон сүйүүсүн даңазалайт. Ал адамгерчиликтүү болууга үндөгөн өлбөс эмгек калтырып кетти. Ligini eslatip turadigan she'riyat. Алдыңғы буын ағаларымыз
үлкен ақсақалдарымыз қашанда мына өзінің туысқандық, достық көңілдерімен бір-бірінің шығармаларын оқып, бір-бірінің шығармаларын. Улуу муундағы агаларыбыз, улуу аксакалдарыбыз ар дайым туугандык, достук көңүлдөрү менен бири-биринин чыгармаларын окуп, аларды которуп, жайылтып келишкен. Алардын алакасы мыкты болгон. Ал эми биз ошол достукту кийинки муунга жеткирүүнү каалап, ушул тарыхый документке кол койдук. Анын ичинде антологияларды алмашуу, китептерди которуп чыгаруу бар. Мындан тышкары гезет, журналдар арасындагы байланыш, бири-бири менен материалдарды алмашып чыгаруу да камтылган. Байланыс. Сосын кейін журналдарымыздың арасындағы байланыс, бірімен бірі материал алмасып, номер алмасып шығару деген. Иртыш аймагынын Ыйык өлкөсү Баянауыл району туристтик картанын курамында. Бул тизмеге кең Казакстандын 10 туристтик борбору кирген. Эс алуучуларды Баянауыл өзүнүн ажайып тоо таштары жана таза суу көлдөрү менен тартат. Акыркы жылдары Ыйык жерде экологиялык, таанып билүүчүлүк жана спорттук туризм жигердүү өнүгүүдө. Бүгүнкү күндө улуттук парк аймагындагы табигый эстеликтерди тааныштыра турган 20га жакын маршрут бар. Абдан жагат, жакшы эс алдык. Кышы бою оорубайбыз. Баарыбыз улуу муундун өкүлдөрүбүз. Муун оорулары, артроз, остеоартроз деген оорулардын баарына шыпа болот. Касиеттүү Баянауыл чөлкөмүнүн өздүк табиятын көрүүгө келгендердин катары жыл сайын 200 000 адамдан ашат. Алдыдагы максат бул көрсөткүчтү бир нече эсеге көтөрүү. Азыркы тапта бул багытта бир катар стратегиялык долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири Баян чөлкөмүнө туристтерди жайда эле эмес, кыш мезгилинде да тартуу. Эс алуучуларды кыш мезгилинде Мырза Чоку лыжа базасы тартып турат. Деңиз деңгээлинен 800 метр бийиктикте жайгашкан тоо. Спорт объектисин ачууга ыңгайлуу. Асма жолдун курулушуна жергиликтүү ишкерлер 300 миллион теңге бөлгөн. Бүгүнкү күндө узундугу 1 чакырым боло турган асма жол менен 11 чакырымдык лыжа трассасы салынып жатат. Шаңгыларды жалга берүү пункт. Лыжаларды ижарага берүү, медициналык кызмат көрсөтүү пункттары жана ашкананын курулушу жүрүп жатат. Бул жумуштарга облустук бюджеттен 28 миллион 500 000 теңге бөлүнгөн. Ийгерилип отур. Баянауыл аймагында кийинки жылы аба майдан ишке берилет. Долбоордун наркы 240 миллион теңге. Курорттук аймакка алып бара турган туруктуу ички рейстер мамлекет тарабынан субсидияланат. Чакан аэродром аркылуу Астана, Алматы, Караганда жана Павлодар шаарлары менен аба жолдору ачылат. Мамлекет тарабынан колдоого алынган. Ушундай жагдайда курорттук аймак эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылат. Тамыры тереңге кеткен тарых. Казакстандын чексиз тоолуу тала аймактарынан табылып жаткан байыркы эстеликтерге карап ушундай ой жаралат. Улуу таланы мекендеп өткөн уруулардын өмүрүнөн, турмуш тиричилигинен кабар берген баалуу жайлардын бири Кызыл Ордо облусунун Кара Тоо боорундагы Сауыскандык капчыгайындагы таштарга чегилип тартылган петроглифтер. Аталган капчыгай 500 гектар аймакты ээлейт. Бул жерде 12 000 сүрөт менен тамга бар. Биздин заманыбызга дейинги 2000 жылдыктардагы тас кашау. Бизге жеткен петроглифтер биздин заманга чейинки 2000 жылдарга тиешелүү. Бул ошол кезде жашаган адамдардын турмуш тиричилигин чагылдырат. Жалпылап алганда таштарда букалардын, төөлөрдүн жана жылкылардын бейнеси тартылган. Сонун катар аң куштар бейнелери бейнеленген. Сауыскандык капчыгайындагы ташка чегилген руханий баалуулук ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарынын алдын ала тизмесине кирген 9 эстеликтин бири. Археологдор антропоморфтук айкелдерди скиф сак элдеринин чыгармаларына кошуп, коло доорлорунда чегилгенин айтышат. Ошентсе да тарыхый эстеликтердин айланасын дагы да комплекстүү түрдө изилдөө керек дешет адистер. Енді алдағы уақытта бұл ескерткішті кешенді түрде зерттеу мақсатында біз Сауыскандык петроглифтери комплекстүү изилдөөгө муктаж. Анткени бул өтө маанилүү эстелик. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды облустук бюджетке жөнөтүп жатабыз. Бул территория ири аймакты камтыйт. Ошондуктан аны пландуу изилдөө керек. Биринчи, тамгалуу таштар боюнча маалыматтарды чогултуп, бардык сүрөттөрдү изилдөө зарыл. Байыркы бейиттер жана коргондор чыгып калышы мүмкүн. Андан кийин гана бул жерди толук археологиялык комплекс катары кароого болот. Аскадагы байыркы тамгалар Казакстан тарыхынын алтын санжырасы. Аны мамлекет камкордугуна алып, жоюлуп кетүүдөн сактоо баарыбыздын милдетибиз дешет археолог окумуштуулар. Жалпы арал аймагында 517 тарыхый маданий эстелик мамлекеттин коргоосунда, анын 30-у республикалык мааниге ээ.
Костанай облусунун Лисаковск шаарында байыркы технологиялар менен маданий коммуникациялардын биринчи эл аралык фестивали өттү. Ал жерде коло доорундагы адамдардын турмуш тиричилигине колдонулган буюмдары көпчүлүктүн назарына сунушталды. Коло доорундагы уруулардын көптөгөн турактары менен эстеликтери ушул аймактан табылган. 30 жыл мурун башталган казуу иштери азыркыга чейин уланып келет. Для такого небольшого города, как Лисаковск сыяктуу кичинекей шаар үчүн ушундай музейдин болгону жакшы көрүнүш. Экинчиден, мындай иш-чаралардын туризм багыттагы мааниси жогору. Илимий агартуучулук жана туристтик мааниси бар. Посмотрим, как это работает, как наука служит, так сказать, туризму и просвещению. Коло доорундагы уруулардын күнгө сыйынуу жөрөлгөсү, темир иштеткен өндүрүштү өздөштүрүп, эгин эгип, дыйканчылыкты үйрөнө баштаган байыркы адамдардын күнгө отко сыйынуусу түшүнүктүү жагдай дейт изилдөөчүлөр. Дал ошол 4000 жыл мурун коло доорунда колдонулган меш, үйлөгүч менен үйлөгөн кезде ысыктыгы 1500 градуска чейин жеткен. Ушул меште колону эритүү аркылуу аны калыпка куюп, жебенин учун жана башка курал-жарактарды жасашкан. Фестивалда токума кездеменин кандай даярдалгандыгы иш жүзүндө көрсөтүлдү. Көпчүлүккө белгисиз болгон илгертен келе жаткан ырым-жырымдар да айтылды. Негизи ол кийиз жасаганда Негизи кийиз жасаганда көп сүйлөгөн келиндер кошулчу эмес, себеби жанагы тили узун келин болсо, кийиз жасалган кезде бир чети узун болуп калат дешкен. Бир чети былай узун болуп чыгып кетет дейт. Ачык асман алдында өткөн тарыхый иш-чарага келгендер ошол кездеги кийимдерди кийип, куралдарды колго алып көрүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту. Уюштуруучулар ушундай фестивалды салттуу түрдө өткөрүп турууну көздөшүүдө. Түштүк Кореянын эң кооз салттарынын бири үйлөнүү үлпөт тою Астанада көрсөтүлдү. Бул иш-чара тарыхы тереңде жаткан салттар менен эле эмес, эки үй бүлөнүн биригүүсү жана ошондой эле жаңыдан турмуш жолуна аттанып жаткан жаштардын жашоосунда кездеше турган ырым-жырымдарды чагылдыруу. Холле жараяны көп кылымдардан бери келе жаткан, көздүн жоосун алган турмушка аттануу жөрөлгөсү. Ал Казакстан-Корея достук бакчасында алгачкы жолу болуп өттү. Казакстандагы Корея элчиси Ким Десиканын айтымында, Кореянын назик жана кооз салттарын көрсөтүү үчүн Түштүк Кореядан Астанага атайын артисттер тобу келишкен. 원래 우리 한국 오늘 세팅이야말로 가장 Бул ирет Андон шаарынын артисттер труппасы келгендигин белгилеп кетким келет. Бул шаар Корей маданиятынын улуттук салттарынын чордону. Алар өздөрү менен дал ушул кооз жана көрктүү улуттук костюмдарды ала келишти. Аталган иш-чара Казакстанда өтүп жаткандыктан сиздерге урмат сый көрсөтүү максатында казактын улуттук кийимдерин кийүүнү эп көрдүк. Иш-чарага катышуучуларды бойго жетүү жашына өтүү жараяны кызыктырды. Бул салт Корея элинде бала жарык дүйнөгө келгенден кийинки өмүрүндөгү алгачкы жөрөлгөлөрдүн бири болуп саналат. Жаш өспүрүмдөрдүн башына кван баш кийими кийгизилет. Ал эми кыздар болсо чачтарын жыйнап, пин чач сайгысын тагышат. С семьей пришли, чтобы посмотреть. Все классно, интересно, особенно. Бул жөрөлгөлөрдү көрүү үчүн үй бүлөбүз менен бирге келдик. Баары өтө кызыктуу. Ханбокту кийип көрдүк. Азыркы тапта корей тилин үйрөнүп жатам. Алардын маданияты абдан жакты. Астанадагы Корей маданият борборуна ыраазычылык билдирем. Алар мындай иш-чараларды тез-тез өткөрүп турушат. Благодарна Корейскому культурному центру, что они часто так проводят такие мероприятия. Казакстан менен Корея ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүдө. Интеграциялык жараяндар, соода-экономикалык шериктештикти бекемдеп, эки өлкөнүн тышкы саясаты ар тармактуу багыттар боюнча ишке ашырылууда. Айрыкча маданият тармагындагы байланышты бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Эки өлкөнүн тургундары үчүн маданий иш-чаралар уюштурула бермекчи. 25 жыл ичинде биздин өлкөлөрдүн арасында мыкты байланыш орноду. Айрыкча маданий байланыш өнүгүп жатат. Казакстанда Корей маданияты менен салтка сый урмат көрсөтүлөт. Өз кезегинде биз да жыл сайын ар кандай маданий иш-чараларды уюштурууга аракет кылабыз. Ушундай жагдайларда байланышыбыз мындан ары да бекемделерине чоң ишеним артабыз. Өзбек палоосу Борбордук Азия элдеринин салттуу тамагы. Өзбекстанда бул тамак майрамдарда, маанилүү иш-чараларда, үйлөнүү тойлордо жана туулган күндөрдө да даярдалат. Бир ашпозчу жалгыз өзү 100дөн ашуун конокко палоо баса алат. Өзбек калкынын салттуу тамактарынын арасында палоонун орду өзгөчө. Аны даярдоодо негизинен май, эт, нокот, пияз, сары сабиз, күрүч, мейиз жана түрдүү татымалдар колдонулат.
Даамдуу палоонун сыры ага керектелген азык-түлүктө эмес, аны даярдоо ыкмасында. Тамактын даамы менен жыпар жыты, күрүч менен эттин айкалышуусуна байланыштуу дейт ашпозчу.